Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн кийинки кезектеги менталдык арифметика боюнча сабагыбыз. Бүгүн 10 санын, 10 эле эмес 10, 20, 30тардын кошуу ыкмаларын көрсөтүп, 10 эки орунду сан, андыктан эки орунду сандар кандайча кошулат, ошол жолдорду көрөбүз. Мурда биз сандардын формуласын жаттаганбыз. 1ден 9га чейин сандардын формуласы бар. Эми андан ары 10, 20ларды кошо турган болсок, биз мисалы үчүн 10го 1дин формуласын колдонобуз. 20га келгенде 2нин формуласын колдонобуз. 30га келгенде 3түкүн, 40га келгенде 4түкүн, жана башка ушинтип, мисалы үчүн 90го келгенде биз 9дун формуласын колдонобуз. Азыр ошон экини көрсөтүп берем. Мисалы үчүн, бизде 1дин формуласы боюнча 4 кемитүү 1 барабар 4 кемитүү 5 кошуу болсо, жана экинчи формуласы 9 кемитүү кошуу 10 болсо, демек 10го карата формула 40 кемитүү 50 кошуу болот. Жана 90 кемитүү 100 кошуу болот. Мисалы үчүн, 10дун формуласы ушундай да. Муну уже биз формула деп карабайбыз. Бул 1дин формуласын эле колдонобуз. 10ду биз муну оюбуз менен чыгарабыз да. 10дун 40, 50лөрдүн 0 санын уже оюбузда кармайбыз. А формула 1дин эле формуласы болуп кетет. Мисалы үчүн 2 дагы ушундай. 3 кемитилген 5 боло турган болсо, кошулган 5 боло турган болсо, демек 20 бул 30 кемитүү кошулган 50 болот. Экинчи формуласы дагы 3 кемитүү 2нин формуласы 3 кемитилген 5 кошулган 10 боло турган болсо, 2нин формуласы. Демек, 20нын экинчи формуласы 30 кемитүү 50 кошулган 100 болот. Эми муну колго кандайча жазайбыз жана кандайча түшүнөбүз, Эми ушул колдо кандай болот, Муну бир сыйра биз өтүп эле чыгарып эле жүргөнбүз. Абакуста, мисалы үчүн 10 сандарын кантип кошуш керек, 20 сандарын аны биз кылып эле жүрөбүз. 2, 1дин формуласына салып, ошол ыкманы колдонуп эле жүрөбүз. Бирок мен азыр темада түшүндүрүп кетейин. Мисалы үчүн 1 кошуп жатканда 1ден колубузду кошуп аткан болсок, 10го келгенде сол колубуз менен жазайбыз ошол эле нерсени. 10, дагы 10, дагы 10, дагы 10. Анан биз мурда 1ди кылып атканда 1дин формуласы -4 плюс 5-течи элек да. Бул жерде минус баягы 4 колубуз -40 плюс 50 болот. Кайра кошсом 10, 10, 10, 10. Азыр мисалы үчүн 90 болду. Эми дагы 10ду кошкум келсе, мурда 9га 1ди кошуш үчүн 9 кетип 10 келчи. Азыр 90го 10ду кошуш үчүн 90 кетип, 10ду биз мээбизге кармайбыз. 100 деген санды мээбизге кармайбыз. Мээбизге жакшы кармалыш үчүн, мисалы үчүн 100 санын менде ак шарик жок экен. Сары шарик деп коеюн, Могу сары шарик түрүндө, кааласаңар ак шарик кылып алсаңар болот. Сары шарик болгондуктан сары деп кое берейин. Мисалы үчүн 100дү мен сары шарик түрүндө мээме элестетип алам. Мээмде турат. Кайра кошоюн, 10ду кошом. Жанагы 100үм турат. Сары шаригим бар. Мээмде кармап турам аны. Мен мурда айтканмын, сабактардан кийин биз мээге ондуктарды, жүздүктөрдү кантип сактап калганды ыкмасын үйрөнөбүз депчи. Ошол ыкманы азыр карап кетебиз да. 10, дагы 10ду кошоюн, дагы 10ду кошоюн, дагы 10ду кошоюн. Азырынча 40, дагы 10ду кошом. Баягы 1дин формуласын 10го колдоном да. -4 плюс 5 дегенди бул колума. То есть -40 плюс 50 болот. 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90. Менде 90 эмес, бирок могу эки сары шаригимди кошуп 190 болду. Дагы 10ду кошо турган болсом, кайра эле баягы 9 кетип, ордуна 1 экинчи жүздүк келет. Экинчи жүздүктү мен 200дү жашыл шарик деп мээме кармап коем. Кайра эле баягы 10дон кошуп келатабыз, 200 турат, мына кызыл жашыл шаригим турат. Андан ары
10, 20, 30, 40, 4 гемитип 5-чи колумду коштум. То есть 40 гемитип 50 кылдым. Бул 50 болду. 60, 70, 80, 90. 90 эми дагы 10ду кошсок, бул жерде мисалы үчүн көк шарик. Бул уже менде 300 болот да. 300'dü мен эле кармап коем. Андан ары кайра мисалы ушинтип эле 10дон кошуп келдик. Андан кийинкини оранжевый деп мындай кылсак болот да, мына муну ак деп, оранжевыйды ак деп коеюнбу мисалы. Ак, жашыл, көк, сары болсун. 500'үбүз кызыл болсун мисалы үчүн. Бул өңдөр шарттуу түрдө да. Силер кааласаңар, биринчисин ак шарик, экинчисин кара, үчүнчүсүн көк, төртүнчүсүн жашыл деп коюп алышыңар керек. Бирок ошону түбөлүктү ошентип мээңерге сактап калышыңар керек. Биздики мисалы үчүн мындай болсун да. Оранжевый, жашыл, көк, сары, кызыл болуп калсын. Ушул ойдон эстеп калабыз. Мисалы үчүн азыркы этапта 100'дү сары деп алып атабыз. 200'дү жашыл, 300 көк, 400 бул ток сары, жана 500 бул кызыл. Андан ары мисалы үчүн 600 кете турган болсо, биз кызыл менен сарыны бириктирип 600 деп элестетип коебуз. 700 керек болсо, кызыл менен жашылды элестетебиз. Анткени бунубуз 200, мунубуз 500. 800 кете турган болсо, көк менен кызылды колдонобуз. Ошондо 500 кошулган 300 барабар 800 болот. 900 боло турган болсо, кызыл менен көк ток сарыны колдонобуз. Ошондо 900 болуп калат. Бул анткени бизде 500 болчу, бул 400, кошсок 900 болуп калат. Ушундай 5 өңдү коюп алабыз да. А 1000 дей турган болсо, мына 900гө чейин карадык. 1000 боло турган болсо, биз 1000ге 3 бурчтук жана сары тоголокту алсак, бияка сары 3 бурчтукту алабыз. Менде 3 бурчтук азыр жок болуп жаткандыктан 2000'ди жашыл 3 бурчтук кылабыз. 3000'ди көк 3 бурчтук кылабыз. Андан ары ушул сыяктуу эле кетет да. То есть 1000'диктерди 3 бурчтук кылып кармап алабыз мээге. 100'дүктөрдү ар кайсы өңлөгө тоголокторду кылып кармап коебуз. Эми мисалы үчүн 85 дейин. Ага 5'ти кошоюн, 5'тин формуласы боюнча 5'ти колумдон кемитем, 10'ду кошом, 90 болду. 99 дейин. Мына 99 турат менде. 1'ди кошуш керек болсо, допустим. 1'дин формуласы это 9'ту кемитип, бияка 1'ди кошушум керек. Бияка 1'ди кошоюн десем, уже ашып кетип атат. 1'дин формуласы менен 99'ту кемитем, 1'ди кошом, оюмда 100 шаригин кармайм. Дагы көрөлүк, мисалы үчүн. 95'ке 8'ди кошоюн. 8'дин формуласы 3, кемитилген 5, кошулган 10 болот. 90'го 10'ду кошсом, 1'дин формуласы 9'ду алып салам, 1'ди 101'ин кошом. Буну мээге кармайм, 100 деп. 100 турат, 108 мисалы үчүн. Эми 3'тү кошоюн. 2'ни кемитем, 5'ти кошом. 8'ди кошоюн, 3'тү кошом, 5'ти кемитем, 10 кошом. Менде жооп 164 болду. То есть 100'дөн ашкан сандарды, уже 100'дөн ашканда мээге кармап коесуңар. Кайра 1'дик 10'дук катары эле эсептей беребиз. 200'гө жетип калса, жашыл шарик түрүндө же тегерек же айланча түрүндө мээбизге сактап коебуз дагы. Калган ыкма 1'ди жана 10'дук санды, 1'дик санды кошкондой эле кошуп кете беребиз. 30 болсо жанагындай көк шарик кылып элестетип коебуз. 40'ты ток сары деп алдык, условно. 50'нү, 500'дү кечирип койгула. 500'дү биз кызыл шарик кылып алдык. А калганын болсо,
уже мына 524-кө 512-ни кошот болсо, мен 500-тү меме кармап коем да 24-кө 12-ни кошом. 536 деп эле. Калганын колго чыгарсам, мээге чыгарсам, меме жүздүктөрдү кармап коем да, калганын ондук, бирдик кошуу ыкмасы менен эле кошуп кете берем. Эми абакуска көрүп көрөлүк, Абакуста биз муну өткөнбүз. Мисалы үчүн ондук санын кошуш үчүн бирден эле формуласын колдонобуз. Бул бирден ташты эле кошуп кете беребиз, Ана бирдин формуласы менен баягы 4 ташты кемитти, 5 ташын кошууда. Мына ондуктан уже 50 болду биз. Ондук таякчасында эсептеп атабыз, жөн гана. Бирдин формуласы менен ондук таякчасында эсептеп атабыз. Мына дагы бир, дагы бир, дагы бир, дагы бир. Эми кайра эле бирдин формуласын колдоном. 9ду кемитүү 10ду кошуу болчу. Мен анда 9 ташын кемитем, кийинкиден 1 ташын кошом. Баягы ондук таякчасында эсептеп атам, жүздүк таякчасында эсептеп атам. А формула баягыны эле колдоном, Мисалы үчүн 20-ны кошкум келип атат. Баягы эле 2-нин формуласын колдоном. Мынакей 2, мынакей 2 таш. Кайра 2 ташты кошуш үчүн 3 ташын кемитип 5 ташын кошушум керек да. Мына кетти. Дагы 2 ташын кошуп атам, бирок бул 20, анткени мен экинчи таякчыда аткарып жатам, Кайра 20-ны кошуш үчүн баягы 3 ташын кемитем, 5 ташын кемитем. Жана кийинки жогорку даражадагы таякчыдан баягы 1 ташын кошом. 10дун ордуна мага 100 кошулуп кетип атат да. Ошондо жооп мисалы үчүн 200. Андан ары ушундай эле. Мисалы үчүн жүздүктөн чыгаргыбыз келсе, муну биз буга чейин деле чыгарып жүргөнбүз. Баягы 2-нин эле формуласын колдонобуз, бирок жүздүк таякчасында чыгарып кете беребиз. Мына 200. Бул 2 таш. Дагы 200 кылыш үчүн 3 ташын кемитем, 5 ташын кошом. Бул уже 600. Кайра мисалы үчүн 3-тү 30-ту колдонгум келсе, баягы 3 ташты колдоном. 30 кылып, 300 кылып. 300-тү кошуп атам да. Кайра дагы 300-тү кошкум келсе, 3-түн формуласын колдоном, бирок жүздүк санын эсептеген таякчада. Булар ондукта, бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр, миңдиктер жана башка. Муну эсибизден чыгарган жок болушубуз керек, Бул жерге 300-тү кошсом, кайра эле баягы формула 2-ни кемитүү, 2 ташын кемитүү, 5 ташын кемитүү, кийинкиден 1 ташын ондук деп айтып атканбыз мурда, бул жакта азыр миңдик мисалы үчүн. Формуланы эле, баягы эле формуланы бирдик ташында, ондук ташында, жүздүк, миңдик, андан ары бүт бардык жерде эле баягы эле 9га чейинки болгон формуланы эле колдонуп кете беребиз. Ошо менен жоопту ала беребиз. Мисалы үчүн бул жерде жооп 1200 болуп турат. Ондукта 0, бирдикте 0, андыктан бул жакта 1200 болуп турат, Мисалы үчүн ондук таякчасынан дагы кошолду ондук сандардан 40 болсо, 40 мынакей. 40 дагы кошушум керек болсо, 40-тын формуласы, 4-түн формуласын колдоном. Бул -1 + 5 болчу да, ошол эле -1 + 5ти ондук таякчада колдоном. Бул мына 1 таш кемиди, 5 ташы кошулду. Кийинки кайра кошуш керек болсо, 40-ты кошуш керек болсо, 1 ташын кемитем, 5 ташын кошом. 4-түн формуласын колдоном да. 5 эмес 50-нү андан ары улантып кетели. 50-нү кошкум келсе, мына 50-нүн коша албайм, анткени жок. Мен 5-тин формуласын 5 кемитүү кошуу 10 болчу, анда мен бул жакта 50 кемитип кошуу 100 кылам. Бияктан 500 кошкум келсе, 500-тү жөн эле кошуп коем. Кайра 500 кошкум келсе, 5 - 5 + 10 формуласы бар, Ошол формула менен -500 + 1000. Ошол 5-тин формуласы уже бул жакта эле колдонулат, Мына кайра 5 кылыш үчүн 5-ти кемитем, кийинкиден 1 ташты кошом. Бияктан 500-тү кемиттим, 1000-ди коштум. Мисалы үчүн жооп 2210. Андан ары деле 60-ты, 70-ти ушул ыкма менен эле кошуп кете беребиз. Анан оюбузга санаганды шар үйрөнүш үчүн биз биринчи абакуска бүт баарын кайра жаңылбай көп эсеп чыгаргандан кийин мээбизге кармаганды үйрөнөбүз да. А биринчи мээге кармоонун ыкмасы жанагындай кичинекей шарикче түрүндө ар кайсы өңдөгө кармап калып, 100-дү мээбизге кармап коюп, калганын баягы бирдиктерди, ондуктарды кошмо ыкмасы менен эле кошуп
андан ары жообун алып алабыз да. Мисалы үчүн 118 болсо, айттык го жана сары шарикти мебизге кармап турабыз, ал 100 болот. Андан ары 18. 18ди чыгарабыз да, мисалы үчүн абакус же кол менен. Анан мебиздеги элестетилген шарик менен 112 деп жооп айтышыбыз керек да. Абдан жакшы билип, аябай жаттап, кынтыксыз, аябай билиш керек да. Анткени ушул 9га чейинки сандардын формуласын биз 10дук сандарды колдонуп атканда да колдонобуз, 100дүк сандарын дагы, 1000дик сандарын дагы, андан дагы канча сан болсо 4 орундуу болобу, 5 орундуу болобу, баягы эле 9га чейинки сандардын формуласын тынымсыз колдонуу менен кошуп алабыз да. Ушу менен сабак аяктады. Саламатта калыңыздар.